Саламатсыздарбы? Бул сабакта атайын мектептерде диндердин өнүк тарыхы сабагынан окуткан ага эжекейлер үчүн даярдап жатам. Айрым жерлерде кээде кез менен диндердин өнүк тарыхы сабагынын мугалимдери үчүн семинар курстар өтүлүп калат. Ал жерде дагы ушул методду сунуштап кетем. Жана теология факультетинде дагы диндер тарыхы сабагын предметин окутканда дагы мен ушул ыкманы, ушул тартипти негиз алам. Бул бизге диндерди изилдөөдө эмнелерге маани беришибиз керек? Диндерди эмне үчүн өзүнүн жанагы хронологиясын негиз алышыбыз керек деген суроолорубузга жооп берет. Жана мен диндерди окутууда бул өтө маанилүү деп ойлоймун. Анткени кайсы бир динден алдың кайсы динди билиш керек, андан соң кайсы динди түшүндүрүш керек, изилдеш керек деген жагдайга маани берип келем. Алгач эле кайсы динден башташ керек изилдөө жүргүзгөндө? Же болбосо диндерди окутууда эмнеден башташыбыз керек, кайсы динден башташ керек дегенде мен индуизмден баштаймын. Эмне үчүн индуизмден дегенде, индуизм жалпы диндердин арасынан алганда эң байыркы диндердин сап башында турат. Жана эгер биз индуизмди жакшы окуп түшүнсөк, анда индуизмдин ичинен келип чыккан жайнизм, буддизмди жакшы түшүнөбүз. Анткени жайнизм менен буддизм бир убакта биздин заманга чейин 6-кылымда ошол индуизмдин ичинде жүрүп жаткан реформалардын негизинде бөлүнүп чыкты. Эгер индуизмди эсепке албай, түздөн-түз буддизмди окутурган болсок, анда анын ичиндеги көптөгөн нерселерди биз түшүнүүдө кыйналабыз. Мисалга алсак, эмне үчүн Будда индуизмге каршы чыкты деген суроолор бар да. Ал жерде каста системасы жана кудайларга курмандык чалуу системасына каршы чыкты деп айтылат. Ошол эле маселе жайнизм үчүн дагы өтүмдүү. Аны түшүнүш үчүн биз индуизмден баштап туруп, индуизмди түшүндүрүп келип, андан соң эмне үчүн, же болбосо кайсы доордо эмнелерден улам индуизмдин ичинен жайнизм жана буддизм бөлүнүп чыкты деген суроону бергесек, анда бул бизге диндерди бири-бири менен салыштырып түшүнүүдө өтө чоң жардам берет. Ошондой эле алгач индуизмди окуттук, андан соң индуизмдин ичинен бөлүнүп чыккан жайнизмди окуттук, жана аны менен катар буддизмди окуткандан соң зороастризмди окуткан ыңгайлуу деп, туура деп ойлойм. Анткени биз арийлерди мисал алып карай турган болсок, биздин заманга чейин 2500 жылдары арийлер экиге бөлүнүп, бир тарабы Индияга кетти, бир тарабы Иран тарапка өттү деп айтылат. Ошол Индияга барган тарап индуизм динин негиздеген болсо, Иранга барган тарап дагы ошол арийлердин ишенимин ала барды. Жана биздин заманга чейин 6-кылымда ошол арийлердин ишенимдеринин ичинен зороастризм келип чыкты. Демек, Индия менен зороастризмдин же болсо Индиядагы диндер менен зороастризмдин өз ара байланышы бар. Жана бул маалыматтар бири-бирин толуктайт. Андан соң Кытай диндерин окутууну сунуштайм. Кытай диндерин окутууда дагы алгач даосизмди, аны менен катар конфуцианизмди окуткан туура деп ойлоймун. Анткени Кытайлардын чыныгы улуттук дини катары биз даосизмди, Кытай философиясы катары даосизмди сунуштай алабыз. Көрсөк болот. Конфуцианизм дагы Кытайлардын интеллигент катмарынын ой жүгүртүү түшүнүгү катары көрсөк болот. Эки динди бир кезде да окусак болот. Алгач даосизмди окутуп, андан соң конфуцианизмди да окусак дагы болот. Анткени бир маалымат айтылат, даосизмди негиздеген Лаоссы менен конфуцианизмди негиздеген Конфуций экөө жолуккан кезде, кездешкен кезде, даосизмди негиздеген Лаоссы аксакал жашта, ал эми конфуцианизмди негиздеген
Конфуций жаш жигит болот. Ушул жаш аралыгын негиз алып дагы даосизмди алдын окусак болот. Анын сыртында биз эки динди окуп көргөнүбүздө даосизм бизге карапайым элдин дин түшүнүгүн чагылдырып бере алат. Ал эми конфуцианизм болсо аристократтардын дин түшүнүгүн чагылдырып бере алат. Андан соң синтоизм япондордун динин окутуу биз үчүн жеңил болот. Себеби буддизм Кытайга келип, Кытай балыктары менен журулушуп, андан соң Японияга барган. Японияга барган соң япондордун улуттук дини синтоизмдин калыптануусуна өтө чоң себеп болгон. Ошондуктан да буддизм Кытайга келип, ал жерде Кытай балыктары менен журулушканда, ал жерде Кытай жазуу стили менен кошо даосизм, конфуцианизмден дагы таасир алып атат. Ошондой эле аларга таасир да берип атат, таасир да алып атат. Эми ошол жергиликтүү балыктар менен журулушкан Кытай буддизми Японияга барган соң, ал жерде япондордун дин түшүнүгүн дагы таасирлеп атат. Ошонун негизинде да Кытай диндеринен соң япондордун улуттук дини синтоизмди окуткан туура деп ойлойм. Ал жакты бүтүргөн соң семиттик диндерге келсек, семиттик диндерди окутууда иудаизм сап башында окутушубуз керек. Анткени иудаизмди окуткандан соң христианчылыктын эмне себептен чыкканын жана кантип калыптанганын биз оңой түшүнөбүз. Анткени христианчылыктагы баалуулуктардын негизги түрлөрү иудаизмден алынган. Ошол эле Иисус Христостун Христос катары жана куткаруучу Мессия катары дагы берилиши бул иудаизмдеги бир баалуулук. Жана христиандардын ыйык китеби Библиянын жарым бөлүгү да иудейлерге таандык. Жана башка дагы себептерди кошуп эстеп болот. Жогоруда жана буддизм, жайнизмде мисал бергендей, христианчылыкты өз алдынча түздөн түз изилдей турган болсок, анда ал жерде көп нерсени түшүнбөй калабыз. Эгер иудаизмди окуп, иудаизмдеги баалуулуктарды түшүнгөн соң, аны христианчылыкты изилдеп, иудаизмге салыштыруу иретинде карасак, анда иудаизмдеги баалуулуктардын христианчылыкка кантип өткөнүн, христиандар тарабынан кантип кабыл алынганын же болбосо жоромолдонгонун көрөбүз. Анын натыйжасында христианчылыкты дагы да жакшы түшүнөбүз. Ушул жерде дагы бир маселени кошуп өтүш керек. Мисалы, бул Куранда Сабийде айтылып атат. Бул дүйнөлүк диндер тарыхында мандеизм деген деп аталат. Жана бул мандеизм Куранда Сабийлер деп аталган көрөбүз. Жана Сабийлерди, ошол мандеизмди иудаизм менен христианчылыктын ортосунда окутуу дагы туура деп көрөм. Себеби мандеизмдегилер өздөрүн жол башчысы катары көргөн Яхья пайгамбар жаш жагынан да Иисус Христостон улуу болгон. Жана бул мандеизмди эмне үчүн христианчылык менен иудаизм ортосунда окуган туура деген жакка да кайрыла турган болсок, биз иудаизмди окуган соң мандеизмди салыштырганда, мандеизмдин иудаизм ичинен кантип чыгып, кандай багыттарга бурулуп кеткенин түшүнөбүз. Анын мисалында андан соң келип чыккан христианчылыктын дагы иудаизмдин ичинен келип чыгып, кандай багыттарга бурулуп кеткен жолун дагы да салыштыруу иретинде жакшы түшүнөбүз. Ошентип аталган 10 динди индуизм, жайнизм, буддизм, зороастризм, даосизм, конфуцианизм, андан соң синтоизм, иудаизм, мандеизм жана христианчылык. Ошол аталган диндерди эгер биз аталгандай тартип менен, категория менен же болбосо хронология менен окусак,
диндерди түшүнүүдө өзүбүзгө да жеңил болот, жана түшүндүрүп жаткан тарабыбызга дагы жеңил болот. Эгер мектептерде окутуп жаткан диндердин өнүгүү тарыхы сабагынын да мазмунун башынан караш керек болгон болсо да, мен ушул жолду сунуштайт элем.